жашартмакка дүйнөнү. Жаз да келди, жаратылыш гүлдөдү. Жаз дегениң жанга кубат бейм. Чарт жарылып, тал теректер бүрдөдү. Мөмөлү дарак гүлдөп капаттоо, кушка тил кирип мука-мука үңдөп бизден торгойлорубуз сайрап канаттыларын булгалап. Деги эле мына ушул жаз жарышты жазда бактарактарыбыз ачылып, көркөм болуп, биздин мына ушул эң татынакай айылына чайнап кайнап турган кези. Ошондуктан биздин жаздын эң алгачкы экинчи күнүндө сиздерди көгүлтүр экранда амандашып көрүшүп турганыбызга кубанычтабыз. Саламатсыздарбы, кадырман телекөрүүчүлөр. Мына ошентип коктейль шоу программасы өзүнүн чыгарылышын баштайт. Алдыда 1 саат бою сиздер менен болобуз. Албетте, сиздер сүйгөн, сиздер күткөн коногубуз сиздердин көмөрүңүздөр болмокчу. Ал эми менин жанымдагы шергим Жамбыл Ниязалы уулу мындан ары коктейль шоу программасынын алып баруучусу. Андыктан биринчи эфириң менен алгач Жамбыл, сени куттуктайм. Чоң рахмат, Жылдыз Капарова жана ошондой эле менин кесиптешим. Анда эмесе сиздер көптөн бери күткөн, биз сүйүп уккан, деги эле биздин кыргыз элибиз ушул инсандын, ушул эжекебиздин ырларын бала уккан, мына ушул көптөгөн биздин мына ушул жакшынакай кечелерибиздин көркүн ачкан эжекебизди бүгүн бизде конокто. Сиздердин албетте кол чабыңыздар менен биздин кызуу кол чабуулар астында тосо алмакчыбыз. Балким мурда турабыз, Самара эже, келиңиз кол чабуулар менен. Албетте кол чабуулар менен тосо алабыз. Кош келиңиз. Чоң рахмат, саламатсыздарбы. Дароо эле ырдап баштайт окшойбуз. Жаз тууралуу эң сонун ырыңыз бар, Албетте программанын жүрүшүндө кеңири сөз кылабыз. Андыктан келиңиз, орындуктан орун алыңыз. Кана эмесе орунтур. Кыргызда кеп сөз бар эмеспи? Саламдашпай, амандашпай сөз баштаба деп. Кандайсыз, эже, жакшысызбы? Үлгүрүп келип калганыңызга чоң рахмат. Амандашайын десем, сөздөр эле сүйлөп атасыздар дейм, тамаша. Шашпай убакыт беребиз. Саламатсыздарбы? Учурдан пайдаланып, ушул биздин сүйүктүү телеканал, ушул менин эң көп көрмандарым, менин колдоочуларым мына ушул Ош ТВ телеканалынан көрөт десем жаңылышпаймын. Менин дагы жакшы көрүп көргөн программалары кызыктуу, ушундай бир сонун телеканал Ош ТВнын жалпы көрөрмандары. Саламатсыздарбы? Сиздердин алгачкы жаздын күндөрү менен куттуктаймын. Жана ошондой эле кулпуруп сонун болуп келе жаткан 8 март майрамыңыздар менен урматтуу айымдар, апалар, жалпы эле асылзаада айымдар. Андыктан жакшылыктар боло берсин. Мен ойлойм, коктейль шоу абдан кызыктуу болот деп. Өзү сиз бизге сөз бергидей эмессиз. Жамбыл ака өзү эки жагыңызда карап эле туруп калдык окшойт. 8 март демекчи, даярдык кандай эже? 8 март демекчи. Жаңы клип, жаңы ырлар дегендей. Ооба, буюрса эртең ошол сөзү оны Ибрагим Жунусовдун «Издебечи» деген клибибиз стартта турат. Кудайым буюрса эртең презентация кылабыз, жалпы телеканалдардан, YouTube каналымдан, Instagramдан кыскача бөлүгүн бөлүшкөнмүн. Азыр эми ушундай бир оңой, баягындай өзүбүздүн чармачылыкты, өзүбүздүн жеке жашоодогу жаңылыктарды оңой эле элге жеткирүү жакшы болуп калды. Телеканалдарга келбей калдык деңиз. Жок, андай маанилде эмес. Мындай эл менен дагы жакындык болду десем жаңылышпайм да. Анткени ошол азыр элдин баары интернет булактарын колдонуп, газета, телеканал, ушундай бир дагы бизге алтын көпүрө, дагы бир кадам болсо деле жакындаштык деп ойлойм. Ошондуктан клиптер, жаңы ырлар, жаңы идеялар, жаңы концерттер, кудайым буюрса бардыгы стартта турат. Буюрса бир гана иштеш керек. Жакшы. Жакындашуу демекчи, баягы коомчулукка жакындашуу жаатында дагы биринчиликти бербей, YouTube'дан дагы, Facebook, Instagram бардыгынан миллион топтодуңуз окшойт. Миллионер болдуңуз окшойт. Миллионер болуп жүрө берели. Негизинен баягы мен телефондон колдонгон үчүн Facebook'тучу. Самара эже, бир суроо берейинчи. Негизи ошол соцсеттердеги баракчаларыңызды өзүңүз карайсызбы же башка бир кыздар карайбы? Жок. Мен бардыгын өзүм карайм. Мисалы, азыр мындай жеңилдик, кандай десем, мындай оңоюраак да. Мисалы, Instagramга бир пост жүктөсөм, ошол эле постумду Facebook, Одноклассник, Twitterдин баарынан жазып отурбастан бөлүшүү деп поделиться бар. Поделиться кылып эле ошол бир постумду бүт жайып салсам болот да. Ошондуктан жакшы вариантын билип аласыз. Жакшы. Эже, анда ушул жерден эскерткенче кетели, кадырман телекөрүүчүлөр. Эми гана программа башталгыча Самара эже шашып келип, бирок үлгүрдү. Биз тууралуу коктейль шоу программасы тууралуу пост чыгарууга. Андыктан биз дагы бир аз кечиккен болсок дагы сиз менен селфи кылып жүктөйлү. Анан биздин мындай оюндарыбыз бар. Дал ушул сүрөткө баягы пикир калтырган адамдарга белектер берилет. Жамбыл, барсыңбы? Бир-эки вариант аздык көптүк кылбайт.
Жакшы. Программанын жүрүшүндө дал ушул сүрөттү мен Facebooktагы жана Instagramдагы коктейль шоу баракчасына жүктөйм. Сиздер болсо бизден эч кайда алыстабай, дал ошол пикир калтыра турган жерден биз менен бирге болуңуздар жана кызыктыруучу суроолоруңуздарды берсеңиздер болот. Андан сырткары баягы алдыда 8 март бар эмеспи? Самара айымга куттуктоолоруңуздарды калтырсаңыз болот. Айтор бизден жакшы белектер бар. Белектер тууралуу да шашпай кеп калабыз. Азыр болсо сиз өзүңүздөн Самара же негизи баягы бардыгына өзүм үлгүрөм деп атпайсызбы? Соц баракчаларга азыр мен мисалга үлгүргөн жокмун. Буну чукулап отурууга мен атайын убакыт бөлүшүм керек. Сиз негизи мындай убакытты кантип бөлүштүрөсүз? Бир эле учурда актрисасыз, ырчысыз, дагы соцсеттерде SMM-шик деп коет буларды дагы. Рахмат, ашыкча мактап жибердиңиз. Чындыгында кандай десем, өзүңдүн ишиң аябай жакса, өзүңдүн ишиңден ырахат алсаң, бардыгына жетишсең болот деп ойлойм. Албетте мен деле робот эмесмин, баарына жетишүү. Робот эмессизби дейин деген өзүчө. Бардыгына жетишүү мүмкүн эмес. Ошол менин балдарымды караган, ошол балдарымды татыктуу тарбиялап, ошол тарбия жактан балдарым ден соолугуна кам көргөн, билимине кам көргөн, бул менин жардамчым. Ошол апакеме ыраазычылык билдиргим келет. Апам, атама рахмат. Балдарымды бул жерде кайненеңиз, өзүңүздүн апаңыз? Өзүм апам карап, тайнеси карайт учурда. Ошондон учурда бизде бар спектаткайым Алихан тайнеси менен көрүп атышат. Сиздерге салам жолдоп коеюн. Бар болуңуздар. Анан албетте келе жаткан майрамыңыздар менен Андан башка ошол өзүмдүн чыгармачылыгымда, же болбосо башка ошол эле театр, ошол эле кино, ошол эле спектакльдер, ошол эле өзүмдүн жумушум чыгармачылык, дагы башка бир иштер. Ошонун бардыгына өзүм, жакындарым, жолдошум, ошол бардыгы мени курчап турган жакшы адамдар көп деп айтсам жаңылышпайм. Анткени жандоочу кийик аттырат дейт. Мен ойлойм, ушул менин жанымда жандоочуларым мыкты, жандоочуларым жакшы. Бирок ошого жараша мен деле аларды жакшы мамиле кылып, эч качан сатып кетпей, алардын айтканына такка так туруп, мамилеге аябай бекеммин. Бир сүйлөсөм, ошону сөзсүз аткарам дегендей. Кудайыма шүгүр, бири-бирибизге ошол мамилебиз, жүрөктөр баары туш келип, ушундай ийгиликтер жаралып жатат. Жакшы, бул жагы эми баягы сураша берсек, чоң бир тема же китеп жазсаңыз болот дегендей. Анан азыр эми баягы мамилеге так деген жерден дагы айтып өтөйүн. Биз сизди эфирге чакырыш үчүн аябай көп убакыт караттык. Көптөн бери келип коюңуз, келип жүрүңүз. Деги эле баягы Самара Каримованы эфирге чакырбайсыңар деген комментарийлер бизге аябай көп келди. Рахмат, учурдан пайдаланып. Алардын көпчүлүгү ошентип сурагысы келет экен да, бул баягы концерт койсо 9 күн деп бул. Рахмат, негизинен жогоруда башында айттым, ошол менин эң көп көрөрмандарым, менин ошол сүйөрмандарым Ош ТВ телеканалында. Албетте, кандай десем, концерттер катар-катар менен болуп калды. Арасында Египетке барып, Турцияга барып, чекте көп жүрүп калып, ушундай учурлар болду. Бирок мына ошол сөз бергендей, мына бүгүнкү күнгө насип кылыптыр. Ошол эфирде сонун бир жаңы программада биздин көрөрмандар менен өзгөчө ошол Жылдыз айым менен жүздөшүп, сонун эфирде отурабыз. Бул мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбай, мен баягы Самара Каримованы тааныгандан берки суроолорум баарын берейин деп даярданып отурам. Жакшы. Убактыңыздарды бөлбөйм, бул жактан 1 мүнөткө сиздерге бизде байланышта бар экен. Урматтуу телегөрүүчүбүз, эгер сиз угаткан болсоңуз, биздин байланыштасыз, кеңири сүйлөй берсеңиз болот. Биз угатабыз сизди. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Самара айым. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Угатабыз сизди. Кош келипсиз. Сизди көргөнүбүзгө аябай кубанычтабыз. Рахмат. Көптөн бери күтүп атканбыз сиздин келишиңизди, сурап атканбыз. Анда менде бир мындай көйгөй болуп атат. Мен кичинекей мен эле ырдап, концерттерге барып, гастролдоп жүрүп, ушундай 7 жыл сахнада жүрдүм. Азыркы мезгилде форма деген, ыр жаздыруу деген аябай көйгөй болуп атат. Ошону көптөн бери ушу сиздин номериңизди таба албай жүрөм. Бир формаңыздан сиздерде деген көп да ушу жаңы чыгып аткан биздерге кичине поддержка кылып, ушу формаңыздан бизге белекке бересизби деген бир чоң үмүт менен чалып атам сизге. 8 марттын алдында кандай кайрылуу болду? Негизинен чыгармачылыгыңызга ийгилик. Мен сизди көрбөй туруп эчтеке дей албайм. Негизинен мен эң кичинекей размердеги кийимдерди бутумдагы 36
залышканын буту. Кийимдерден берем деп айта албайм, бирок менин ырларымдан ырдап жүрсөңүз, ушул жаңы жазылган минусовкаларымдан беришим мүмкүн. Менде кандай десем, өзүмдүн кийимдерим баарын сактап жүрөм. Кандай десем, сахнага кийип чыккан кийимдеримди кийин бир өзүмдүн чармачылык 20 жылдык, 30 жылдык кылган ал мезгилде Кудайым буйрса келет, амандык болсо ошол кезде өзүмдүн кийимдеримди коллекция кылып, ушундай бир өзүмдүн пландарым бар да. Ошондуктан минусовкаларымдан деле мен интернетке чыгарбайм, жалаң өзүмдө болот, анткени алар деле бардыгы эң арзаны ошол $400 өйдө жазылат да. Ошондуктан минусовкаларды деле эч жака чыгарбайбыз. Мындай караганда көп адамдарга аябай оңой көрүнөт да, мындай жасанып, ырдап, ушинтип дайыма кийинип, ушинтип жүргөндө оңой эле кийим тигилип калды, оңой эле музыка жазылып калды, оңой эле клип тартылып калды деп көптөр ойлойт. Бирок сахнанын артында, мисалы, чармачыл дүйнө бул айсберг сыяктуу деп айткым келет да. Биз сахнага чыкканда ушундай бөлүк көрүнсө, ал эми сахнанын артында ушундай канча уйкусуз түндөр, канча эмгек кетет. Ошондуктан мен сизге ошол ырдасаңыз, өзүмдүн ошол жазылган, ошол кымбат минусовкаларымдан бере алышым мүмкүн. Албетте, бул дагы чоң белек, 8-мартка карата сизге белек болду окшойт. Самара айым, азыр эле айтып кетпедиңизби, формаларым бардыгын топтоп жүрөм депчи. Негизи сыр болбосо, азыркы учурда канча формаңыз бар? Канча миңге жетип калды? Жок, миң эмес. Албетте, кандай десем, бизде мыкты уз чеберлер бар. Ошол ар бир формам, табит менен ар бир формам эксклюзивдүү тигилсе деп ойлойм. Суммасы бардыгы, кандай десем, 10 000 сомдон өйдө. Эң кымбат формам ошол $3,5–4,000 чейин. Гүлнур Асанованын $1000 көйнөгүн угуп бир аз таң калган болчубуз. Көрсө, бул жакта $3,000 бар экен. Сиздердин маегиңиздерди көргөнгө кечирип сурайм, бирок бул жерде бизде дагы болсо биздин көрөрмандардын телефон звоноктору аябай көп болууда, ошондуктан биз катары менен берген аракет кылабыз. Сөзсүз түрдө албай кое албайбыз. Саламатсызбы? Биз сизди угуп жатабыз. Саламатсызбы? Сизден бир суроо берейин дегем да. Жанагы Инстаграм баракчаңызга мен бир кандай десем, жардам суроо немесин, кайрылуусун жазганда, сиз ошону качан окуйсуз деп, 2 айдан бери күтүп жүрөм да. Ошону бир карап койсоңуз. Анан бүт жазганмын да, ошону бир карап койсоңуз деген. Сиз өзүңүздүн аты жөнүңүздү Инстаграмдагы кош айта кетсеңиз. Атым Айтери, ошо Инстаграмдагычы. Ошону баракчаңызга кирсеңиз эле табасыз. СМСин карап. Мен аябай көрөрмандарыңыз менен талашып, жазышып, тартышкам. Рахмат. Негизинен кандай десем, Инстаграмда 1,2 миллион ашык подписчик бар. Баягы жеке дайрект деп коет өзүнүн тили менен, ошол жеке мындай куржун деп айтабыз кыргызча. Ошол жака дайыма меники +99 ошондуктан кээде ачып окуйм, бирок анын баарын окуй элекмин. Чындыгында каттар аябай көп. Кудайым буйрса окуп калсам сөзсүз жооп берем. Дагы да болсо бизде аябай сизди буйрса, биздин көрөрмандарыбыз сизге ар кандай суроолорун берүүгө ашык болуп турат. Дагы да болсо бизде эфирде биздин угарманыбыз, көрөрманыбыз угуп аткан болсоңуз, сиз эфирде сүйлөй бериңиз. Самара айым, мен атым Динара. Мен азыр эле сизге форма тууралуу, ыр жаздыруу тууралуу суроо берип кеттим эле. Сиз менен кандай кылып байланышсак болот? Номериңизди калтыра аласызбы? Кайрадан чалдым сизге. Эгерде сиздин уруксатыңыз менен номериңизди калтыра алсаңыз, ошо менен алып сизге байланышып, сөзсүз сиздин ырыңызды ырдайм деген чоң тилегим бар. Рахмат. Чыныгы бир максатты көздөп ыкчам болгон адам өзүңүздөй окшойт. Дароо кайра чалып. Азаматсыздар негизинен жашоодо дагы айымдар активдүү болот десем жаңылышпайм. Негизинен бизге жалаң айымдар байланышып атат. Демек бул жаз келип айымдар ойгонуп, табият менен кошо 8-мартты күтүп дегендей, албетте ушундай алтын абактыңыздарды бөлүп байланышка чыкканыңыздарга чоң рахмат. Буюрса жылдызга номеримди калтырам, Кудайым буйрса байланышабыз. Самара эжеке, эми жаз деп калдыңыз. Ушул жазда айымдар көбүнчө азыр мисалы арыктайм же болбосо көптөгөн бир фитнестерге барып өзүнүн дене мүчөсүн калыптанган аракет кылат экен. Сиз дагы бир жерге барып же өзүңүз көнүгүү жасап же ушул бир темпте кантип сактанасыз дене мүчөнү? Негизинен кандай десем, мен фитнес эмес, кээде ушундай убактар болуп калат. Жаш тараганга убакыт жок, кээде ушундай уйкум келгенде уйкуга убакыт таппай калган убакыт болот да. Бирок мен
аябай убактым кенен эмес да, фитнеске барып, ошол жака 2 саатымды бөлүп, менин азыр кыймылым абдан көп, басып жүргөнүм эле, ошол иш менен алектенгеним эле. Канча саат уктайсыз? Ар кандай, кээде 4 саат, кээде 6 саат, кээде 10 саат түшкү 12ге чейин ооба, андай убакта деле болот. Кээде өзүмө эс алуу күн болгондо 10 сааттан деле көп уктайм, анткени эс алып туруш керек. Анткени түнкү 5те жатам дейсизби? Ооба. Анткени эс алып туруш керек, анан дайыма кээде өзүм пландалган иштерим бар. Ошондуктан кээде аз уктаганга, кээде көп уктаганга, бирок кандай болсо деле адам уйку менен ошондуктан уктайбыз. Ал эми фитнеске барбайм, эч кандай диетага отурбайм, эч кандай арыктата турган, семирте турган дары ичпейм. Негизинен ар кимдин организми ар башка да. Кээ бирөөлөр ойлойт, мисалы, мага Инстаграмдан көп суроо келет, сиз ошол үчтү төрөдүңүз, анан кандай дары ичип арыктап атасыз деп мен дагы бир жолу айтып коеюн. Себеби кээ бир фирмалар азыр интернетте ошол менин сүрөттөрүмдү коюп колдонушат да, ушундай дарыларды ичип Самара Каримова өзүнүн келбетин алып жүрөт депчи. Мен эч кандай дары ичпейм, эч кандай мындай ашыкча бат деп коет, андайларды ичкен эмесмин. Менде кыймыл көп, сууну көп ичем, анан адамдын жогоруда айткандай организмге деле байланыштуу болуш керек. Кээ бирлер суу ичсе деле семирет да. Ошондуктан бул семиресизби, арыктайсызбы? Бул эң башкысы сиздин ден соолугуңуз чын болсо, ошол багыттандыктан мен семиришим керек, мен арыкташым керек деген койгой болбош керек. Жакшы. Дагы баягы көпчүлүк айымдардын баягы сизден кызыктырган суроосу бул Самара Каримова чачына кандай бир кам көрөт деген суроо керек да. Дагы деле чачыңыз узун да. Ооба, дагы деле жумасына дейбизби, күнүнө дейбизби, канча жолу жууйсуз, кандай маскаларды коесуз? Кыскача болсо дагы кеңештериңизди берсеңиз. Албетте, себеби анткени Инстаграмдан ошол эң көп суроо берилгендер. Күнүгө кантип арыктайсыз? Ооба. Кантип арыктайсыз? Чачыңызды кантип өстүрөсүз? Кантип кам көрөсүз? Бетиңизге кантип кам көрөсүз? Ушундай айымдар бири-биринен кеңеш сурап турганды жакшы көрөбүз. Чачка келгенде негизинен күндө жуубайм, күндө жууган сунушталбайт, анткени шампуньдун составында биз каалайбызбы, каалабайбызбы химикат заттар бар. Андыктан 3 күндө бир жууйм. Кээде күндө съемка болуп, күндө чачым лак, күндө чачым прическа болгондо күндө жууганга туура келет. Ал эми прическа болбогон күндөрү ошол 3 күн, 4 күн ушундай күндөрү жууса болот. Анан жаз келди, эми чөптөр өсүп баштайт. Баягындай суунун жээгинде биз чаган чөп деп коебуз. Ошондойлор өсөт. Чачтын бирден бир чачка бир тоник, чачка бир абдан пайдалуу суусундук, бул чаган десем жаңылышпайм. Кайнатып туруп эле, суудан тунутуп туруп, сүзүп алып туруп эле, башыңызды жууп бүткөндөн кийин чайкап коебуз. Таза шампунь бар, маскалардан кийин ошо менен чайкап коесуздар. Дагы бир жолу эгер чачыңыз абдан какаштаса, кадимки эле үй жумурткасында лимондун суусун сыгып туруп аралаштырып коюп коесуздар. Ал эми бизде азыркы күндө көп Самара, сиздин баягы кеңештериңиз аябай көп болушу мүмкүн, бирок суроо берүүчү телегөрүүчүлөрүбүз да көп. Буга сөзсүз кайрылабыз, жооп бергенден кийин кайрылабыз. Сиз балким Инстаграмдагы баракчаңызга бул жөнүндө кеңирээк көрсөтөсүз. Сизди угатабыз. Саламатсызбы? Биз сизди угуп жатабыз. Алло, саламатсызбы? Майрамыңыз менен. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Келе жаткан майрамыңыздар менен. Чоң рахмат. Сурооңузду Мен узатсаңыз Самара эжеге суроом бар эле. Саламатсызбы? Майрамыңыз менен. Эжеке, сиз түз эфирдесиз. Байланыш үзүлдү окшойт да, бирок сөзсүз күтөбүз эжени. Сиздин ушундай ырларыңызды өтө жакшы көрүп угам. Ишиңизге ийгилик. Рахмат. Ден соолугуңуз болсун. Сизге окуучу катарында барсак болобу, мындай кайрылсам болобу деп сурагым келген. Эмне катары? Эмне дейсиз? Укпай калдым. Сурооңузду кайталап коюңузчу. Сизге койла, ана телевизордо Тилекке каршы бая техникалык же биз өзүбүз алаксып калдык окшойт. Биз сөзгө алаксып калдык окшойт. Албетте эжеке чоң рахмат. Жакшы каалооңуз үчүн, жакшы сөзүңүз үчүн сиздин да 8-март майрамыңыз менен куттуктаймын. Негизинен менин түшүнүгүм боюнча шакирт кабыл аласызбы дегендей суроо болду окшойт. Бирок чыгармачылык кандай десем, азыр менин убактым бир аз тар болуп жатат. Азыр менин ошол Самара театры деген өзүмдүн жеке театрым бар. Ал жакта ошол 30-тан ашык бичи кыздар бар. Ошол Түштүк жергесиндеги чоң концерттерди, тойлордо,
жашоодо, элдин жакшылыгында биз дайыма кызмат кылабыз. Азыр бийчилерди гана кабыл алам, андан кийин Кудайым буйрса убактым болуп калганда сөзсүз ырчылардан деле алам. Анткени менин келечекте чоң планым бар, өзүмдөн ошол жеке ошол музыкалык жаатында Самара Каримованын мектеби деп ачкым келет. Ал деле Кудайым буйрса келечекте. Бирок азыркы учурда мен калпычы болуп калбайын, азыркы учурда шакирт ала албайм. Жакшы. Самара мектеби жана башка чыгармачылыгыңыз тууралуу шашпай кеп калабыз. Азыр болсо биз баягы шоу бизнестеги башка жылдыздарда дагы эмне жаңылык деп атайын бир көз чаптырганбыз ошол эле Instagram баракчасына. Демек, шоу бизнес жаңылыктарына кезек берели, андан кийин маегибиз уланат. А сиздер болсо бизден эч кайда алыстабай туруңуздар. Интернет барактарынан алынган шоу бизнес жаңылыктары менен таныштырып, мен Гүлиза Орозбек кызы болмокчумун. Саламатсыздарбы? Ай тогошкон мезгилде асман жылдыздары кыймылга келип ага баштаган сыяктуу, эки мезгилди өз ичине камтыган бул жумада эстрада ырчылары катар-катары менен концерттерин жарнамалап, жаңы клиптерди чыгарып, айтор жаңылыктар көбөйдү. Алардын ичинде эң эле жагымсыз кабар деп легендарлуу кыз барактоонун эски солисттери Кенже Дүйшеева менен Айжамал Кабылованын айтышын айтсак болот. Бөлүк-бөлүктөргө бөлүп, мындан 10-15 жыл мурдагы таарыныштарын, иште калган армандарын Instagram баракчасы аркылуу жазып, коомчулукту дүрбөлөңгө салды. Атаңдашу күч алдыбы айтор көтең уда-уда жаңы клиптерди тартуулап турушкан чагы. Бул жумада Кенже Дүйшеева Атакем деген ырын клибин жарыкка чыгарса, мындан алдын Айжамал Кабылова, Данияр Эрматов жана Гүлнара Калдарова менен биргеликте Үйлөн инем аттуу клибин тартуулашкан болчу. Дүйнөмдү гүлгө айланткан Атакем багбаным, айыным достор деп жүрө берсең сен, үй бүлө качан курасың? Жагымдуу жаңылыктарды улай эле тамашоочу, коңур үндү алып баруучу Урмат Борчинов үйлөндүгөнүн айта кетели. Алар эч кандай ашыкча чыгымы жок эле жакын адамдары менен биргеликте үлпөт тоюн уюштурушкан. Кудайдын кулагы сүйүнсүн деп коет эмеспи? Бул жумада балалуу болгон жылдыздарда арбын. Белгилүү ырчы аткаруучу Омар Жанышев кызды болсо көптөгөн ырчыларга менеджерлик кылган Назира да эне статусуна ээ болгон. Баса, бул жумада шоу бизнестеги өзгөндүктөр өзгөчө ынтымактуулугун билдирип, бири-бирин куттуктап, жаңы клиптерди тартуулап, айтор аракети күч. Алардын ичинде Алтынай Нарбаева, Дайыр Исмадияров, Кутман Жолдошев, Гүлназ Шынбек кызы, Аваз Акимов, Самара Сабирова, Данияр Эрматов жана башкалар бар. Алар чындыгында эле абдан көп экен. Бир кезде токтогулдуктар чайнай эле ырдап чыга беребиз деген таланттуулар курайы эми өзгөндө өсүп калган сыяктуу. Эскерте кетсек, таланттуу ырчы Аваз Акимов кече 1 март өзүнүн өздүк майрамын белгиледи. Аны куттуктап, шоу чөйрөдөгү достору өзгөчө сюрприздерди жасап, шаңды өткөрүп жаткандыгын Instagram баракчасы аркылуу жарыялап жатышты. Бул жумада жылдызы жаңгандардын дагы бири тамашоочу Динара Багышбаева. Кайнене келин тасмасындагы аткарган образы бир тең, Созолонто ырдаса мукам үнү бир тең болуп, өзгөчө коомчулукту суктандырып турган чагы. Мына ушундай шоу бизнес жаңылыктар менен таныштырып алдыңызда да мен Гүлиза Орозбек кызы болдум. Кийинки чыгарылыштарда көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар. Кадырман телекөрүүчүлөр, түз эфирде коктейль шоу программасы уланууда. Ал эми бүгүнкү эфирдин коногу сиздер күткөн, сиздер сүйгөн Самара Каримова сиздердин суроолоруңуздарга жооп берүүгө атайын келип отурган чагы. Демек, бул мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбаңыздар. Facebook'тагы, Instagram'дагы баракчаларга биз сүрөттөрүбүздү жүктөдүк. Демек, ошол жерге пикир калтырсаңыздар, бизден баалуу белектер сиздер үчүн болмокчу. Самара эже, маегибизди кайрадан улантып берели. Эми гана айтып өтпөдүңүзбү? Мен комментарий, пикирлерди окубайм депчи. Анан негизи сурайын дегем да, жакында эле бай Айзада Жамгырчиева ырдап чыгып, анан жазылган комментарийлерди, пикирлерди окуп алып, жүрөгү оор болуп больницага жатыптын деп жазыптыр да. Сиз кантип ошончо миллиондогон пикирлерден же болбосо эми баягы сөздүн баары бир магиясы болсо керек. Кээде сиздин деле көңүлүңүздү чөктүрүп бир капа кылабы же таптакыр окубай коесузбу аларды? Кандай десем, негизинен мен эч качан бирөөнүн ою менен жашаган эмесмин. Мага эмне жакса, мен ошол нерсени жасайм. Кимдин ою кызыктуураак сизге?
менин түз жолго салчу, мен эгер адашсам менин катамды чын жүрөктөн айтып турган, бул мен өзүмдүн ата энем бар, бир туугандарым бар, үй бүлөлүүмүн жолдошум бар дегендейчи. Ошол мага ал кишилер айтса, алар эч качан калп айтпайт. Ошондуктан мен ал кишилерди угам. Ал эми баягындай бирөөлөрдүн пикирин угуп, андай экен, мындай экен деп андайды угуп ооруп кала турган адам эмесмин. Анткени кандай десем, ошол бизде азыр көп эле жаш өсүп келаткан муун ушундай интернеттеги лайктарга зависимый, мындай кандай десем. А сиз миллиондорго мындай эме кылбайсызбы? Өзү эле миллион болуп кете берет. Ооба, кандай маанайда айткым келет. Мисалы, мындай пикирлерге келгенде, мен эч качан мисалы мен өзүмдүн бирөө сен жамансың десе, мен ага ишенбейм. Анткени мен өзүмдү кандай экенимди бир Аллах билет, анан мен өзүм билем да. Ошондуктан бирөөнүн сен жамансың, сен жакшысың деген кеп кеңештерине эч качан ишенбейм. Анткени мен билем, өзүм жакшы адаммын, өзүм ушундай элим үчүн, жерим үчүн, ошол кыргыз искусствосу, кыргыз маданияты үчүн деп эмгектенип жүргөн кыргыздын кыздарынын биримин десем жаңылышпайм. Ошондуктан жана ошондой эле бизди көрүп жаткан мына достор деле эч качан бирөөнүн мнениясын, оюн эч качан укпаңыздар. Анткени ар кимдин ичинде орусча айтканда я деген өзүнчө бир личность болот да. Ошондуктан өзүңүздөрдү угуңуздар, такыр эле өзүңүздөргө ишенбесеңиздер, ата энеңиздерди угуңуздар. Анткени ата эне балага эч качан жамандык каалабайт. Ал эми айлана чөйрөдөгү сен бул жакка жыгыл, сен бул жакка жыгыл деген адамдарды эч качан укпаңыздар. Туура, Самара эже, эми дагы бир кызыктуу суроолордун бири да. Азыр интернет чөйрөсүндө биз көрүп жатабыз, көптөгөн биздин шоу бизнестеги өкүлдөрү интернет аркылуу онлайн деп бир иштерге кирип, интернет аркылуу акчалар таап атышат. Анан акыркы көрүнүштөрдө биз бир кандай сиз убактын болбой атат дегенге биз таң калып атабыз да. Ага да канча жетишип атат экен. Сейф бизнес деген өзү кандай иш чара биз эми акыркы күндөрү ушуну көрүүгө баштадык. Негизинен сейф бизнесте иштейм. Бул тармактык бизнес. Бул ошол Кыргызстандын компаниясы. Сентябрь айында кирдим. Бул жумуш мага жагат. Кыргызстандын компаниясы, бул алдап кетпейт. Ошондуктан иштеп, өзүм да ийгиликке жетип, командам да ийгиликке жетип жатат. Сыр болбосо, эми ушул бир айына же болбосо жумасына канчалык акча алып атасыз? Ушул жерден баса белгилеп кетели. Сиздин ашканаңыз бар, Кыргызстан кинотеатрында директорсу дегендей, баягы жалпы киришиңиз бул негизи суралбайт, бирок баягы болжолдуу деп айтсаңыз болот, Жок, болжолдуу деле айтылбайт. Негизинен Кудайыма шүгүр, үстү-үстө машина, үстү-үстө үйүбүз, машинабыз, күндө жегенге бир турам наныбыз бар. Ошого Кудайыма миң мертебе шүгүр. Ал эми бирөөнүн чөнтөгүнө бирөө эч качан көз салбайт. Ар кимдин тапканы өзүнө буйрусун демекчимин. Иштеген адам иштейт демекчимин. Эми дейбиз, иштегиле анан Самара Каримовадай соцсеттерде болобу, жеке жашоодо болобу, жеке жашоодо дагы мындай миллионер болоюн деп калдыңызбы деген суроону берейин дегем. Кудайым буйрса болобуз, сөзсүз болобуз. Дагы алдыдагы эмнелерди ачайын деген пландарыңыз бар? Эми бир эле азыр ашканаларды ачып атасыз, дагы бир биздин жаштарыбызга бир үлгү боло турган дагы бир жакшынакай месталарды ачайын деп атасызбы? Негизинен жогоруда айттым, мен эмнени кааласам, мисалы кээ бирөөлөр бизде көбүнчө кыргыздарда биз рамканын ичинде болобуз да. Мисалы эл эмне дейт, же кошуналарым эмне дейт, же болбосо досторум эмне дейт деп кээ бир ичиңде каалаган көксөгөн нерсени деле, мисалы бирөөлөр салон ачкысы келет, бирөөлөр бир өзүнүн кол эмгектери менен иштегиси келет. Бирок ошол эле учурда бул туура эмес болуп калса, жанымдагылар эмне дейт деген ой дайым жейт да биздин айлана чөйрөдөгү эмелерде, өзгөчө биздин кыргыздарда. Анан мен эмне айткым келет, жогоруда айткандай, бир нерсе кылуудан эч качан коркпош керек. Мисалы, ал нерсени жасап көрсөң, ал ийгиликтүү болбой калса, бул жашоонун түгөп калышы эмес да, жашоо бүтүп калбайт. Ал нерсе сиз үчүн ийгиликсиз болгону менен, бул сиз үчүн сыноо. Ал эми бул жакшы болсо, демек бул үчүн плюс да. Ошондуктан бир нерсе болбой калса, сынып калыштын кереги жок, ошол нерсени кайра жасап көрүш керек. Самарайым, шоу бизнесте болобу же болбосо башка бир коомчулукта болобу, сиз өзүңүздүн мындай кимди атааңдаш деп айта аласыз? Негизинен атаандаш деп эч кимди айта албайм. Бардыгын кесиптеш деп айтам. Сизди ким суктандырат дейин анда? Суктандырат, мен өзүңүздөн күчтүүрөөк деп кайсыл ырчы айымды, шоу бизнестеги айымды баалайсыз? Мен бардыгын баалайм. Анткени бардыгын баалайм. Ар кимдин өзүнүн баягыдай чыгармачылык жолу бар, ар кимдин өзүнүн үнү бар, ар кимдин өзүнүн тембри бар. Андыктан чыгармачыл адамдар көбөйө берсин, эл өзү каалаганын уга алат.
көрүүчүлөр, биздин коктейль шоу программасы уланууда. Азыр болсо жогоруда убада берип кеткендей эле Самара Каримова менен эксклюзивдүү оюнга кезек келип жеткен кезде. Самара эже, азыр болсо сиздин баягы чыгармачылыкта, сахнада кандай айым экениңизди баарыбыз жакшы билебиз. Баягы жарым саат бою жакшы эле мактадык, жактадык дегендей. Анан азыр кандай кожоек экениңизди аныктоо үчүн бир аз оюн уюштуралы дедик. Ушул жерде отуруп эле. Мен сиздин көзүңүздү таңайын. Анан сизге көп кыйнабагыла. Ооба, 3 түрдүү азыкты беребиз. Жыт билүү сезимиңизди текшерип көрөлү. Негизи мындай үйдө тамак жасайсызбы? Ооба. Кайсы мезгилдерде? Майрамдарда. Үйдө болуп калганда, майрамдарда. Жакшы жасайсыз. Куурулган тамактар жакшы. Негизинен бүт эле тамактарды жакшы эле жасайм. Анан өзүм жакшы көргөнүм куурулган тамактарды жакшы көрөм. Мен сиздин астыңыздан алып өтөм. 3 азык болот. Мен жеп жүргөн азыктарды берем. Жолду бир аз өйдө көтөрүп коелубу? Жок. Аралашпасын. Жыты. Жок көрүнбөй эле го, жолу кайбай калың экен. Бул биринчи аракетибиз. Жакшылап байкап көрүңүз. Жыты балким, эгер ашканада тамакты жакшы жасаган болсоңуз, бунун жытын сөзсүз билишиңиз керек. Мага билинбей эле коесуз. Колуңду бериңизчи деп эле. Колуңузга берейинге. Бирок колуңузду bundan ары көтөрбөңүз. Жыттап көрүңүз. Аракет кылып көрүңүз. Азыр. Назигирээк нерсе бериңиз. Кудайым ай өмүрүм. Биз айым көзүбүздү иштеп. Бир нерсеге окшош атабы Самара эже? Аз мурдум тосуп калды окшойт. Шарптын эле жыртып келатат. Оозуңуз менен сезип көрөйүн дедиңиз окшойт. Жок, жытып атам. Бул акырында буга дагы мүмкүнчүлүк беребиз. Азыр болсо башка бир азыкты береличи. Бул дагы сиздин күнүмдүк жашооңузда көп колдонулган азык. Бул эме. Не? Варенье окшойт, клубника. Же малина. 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 Билбейм, азыр көрөсүз. Биринчиси жана экинчиси катарын бузбайбы? Балдарым малина чай ичет да, ошондон окшош экен. Булчу? Мындай жыт жок десеңиз. Жыт жокко? Же ичинде эчтеке жокпу? Кичине. Эгер жыт билүү жөндөмү аздык кылып атса, тилдердей кошсок болот. Кош көрүңүз. Калемпир эмес. Жок, тил менен. Же кол менен жакшы сезесизби? Эми буну кармабай туруп жыттап көрүңүзчү. Мунун жыты жок экен. Байкаңыз. Тамакка кошобузбу? Жок, бунун жыты өзгөчө. Бунун жыты ар бир адамга баалуу. Топурактын жыты келатат го. Ай. Эмнен жыт экен? Топуракка гүл кое, эме кактус кое? Кактус. Ооба. Туура таптыңыз. Бирок Самара эже, бул үйүңүздө мына ушул азак зат жок окшойт, баарын туура таптыңыз, ушуга келгенде. Жок, мындай колдон бирок жыты чындап жок экен. Парниктик окшойт. Болбосо чөптү дайым эле, вареньяны тузду деле элимден таптым окшойт. Негизи Жамбыл экөөбүз кол чаап коелу. Бир жашылча чөптөн башкасын баарын туура көрүңүз. Азыр болсо кезекти барга узаталы. Бул жакта Жамбыл өзү тейлесин сизди. Ооба. Негизи бизге келген ар бир конок коктейлди өзү жасап, чогуу даамдап көрөбүз дегендей. Анан сизге азыр биз бүгүн апельсинден жасалган сүттүү коктейлдин рецептин сунуштайбыз. Эгер Жамбылдын суроолоруна туура жооп берген болсоңуз, баягы мындай айтканда ашпозчулар сунуштаган сонун бир даамдуу коктейль жасап чыгат. Жок, суроолорго туура эмес же жооп таба албай калсаңыз, анда Самара Каримованын рецептиндеги оригиналдуу коктейль болот. Даярбыз, Сөз түрдө. Жамбыл, алгач биздин каражаттарды, азыктарды берип койсоң, биринчи тактай керек, бычак керек, Ооба, сүт керек сизге. Суу керек. Бирок сүттү Самара эже суроого туура жооп берип утуп алыш керек. Мындай рахмет айтайын. Бул бирок сизге. Бирок негизинен дагы бир нерсени айтып коеюн, биздин көрөрмандарга мен коктейль ичкен эмесмин. Коктейль ичпейм.
Айым неге? Мен кандай десем, мен суу ичем көбүнчө, анан мындай жаңы даяр болгон сокту көп ичем. Чындыгында бирок азыр жалган айтканды чындап жаман көрөм, коктейль ичпептирмин. Күлүп атам. Учурдан пайдаланып биз мындай Биринчи жолу эксперимент жардама кылып кетеличи, биздин коктейль бул ден соолукка пайдалуу деп эле. Макул. Бул блендер сизге жардамчы болмокчу. Кол менен эзип отурбайбыз, алгачкы суроого. Эгер туура жооп берсеңиз, сүт түтүп аласыз. Бул коктейль үчүн өтө маанилүү. Эгер туура эмес жооп берсеңиз, анда суу беребиз bunun ордуна. Коктейль бузулат. Бирок эми сен 8-мартка эмне кыл, Аябай аракет кылыңыз. Колдон келишинче анда аракет кылалы. Оңой суроолорду биз сизге камдап алганбыз. Эң алгачкы суроо мындай болсун. Эң эле ушул негизи эле айымдардын 8-март эл аралык деп айтылып келет сурообу. Ушул Кыргыз өлкөсүндө, мындай Кыргыз жеринде ушул качантан бери белгиленип келет? Канчанчы жылдан баштап белгиленип келет ушул 8-март Кыргыз өлкөсүндө? Негизинен кандай десем, бул майрамды бизге ошол Клара Сеткин эме кылып койгон экен. Клара Сеткин апабыз эми көп жыл болду. Кыргызстанга кайсы жылы так келген мен аны айта албайм, бирок мен ошол болжолдуу түрдө кичинекейинен эле майрамдап келатабыз. Менимче Союз таркагандан кийин келди билбейм, бирок мен азыр билбейт экенмин, бирок майрамдап жүрөбүз. Же сүт керек, бизге сүт керек. Мен мындай даамдуу коктейль ичким келип атат. Аракет кылабыз. Бул 1900 канча? Жардам кылалы. 1900. Кайсы убактарда мисалы? Ошол жылдары болгон башка бир окуялардан айтып жардам берип койсоң жамбыл. Ал жылдары ошол сиз айтып аткан Клара Сепкиндин ал айтып сунуштагандан кийинки жылдары бул. Ал ошол кабыл алынган жыл эмес. Ал 1910 жылы кабыл алынды. Мындай бир мүмкүнчүлүк берсең, биз эгемендүүлүк алганга чейинби же алгандан кийинби? Алганга чейин десек да болот. Алгандан кийин десек да болот. Эки вариант бар экен. Эки вариант болбойт десем, бир вариант сурагыла. Сөзсүз түрдө адаштырган аракет кылабыз. 90 жок, 90 эмес. Негизи эле 8-март 1910 жылы кабыл алыныптыр. Ушул Клара Сепкиндин айымдын сунушу менен. Анда Европадан мындай жылдап келет го. Азыр бир эле күндө келип калат, бирок ал кезде мындай жылдап келчү болчу да. Канча жыл кетиши мүмкүн дейсиз? Кыргызстанга 5 жыл берелиби? Же 10 жыл берелиби? Мейли 5 жыл жардам береді. Андан кийинкисин кошуңуз эми өзүңүз. 1920-дан кийин кандай болуп калат? 20. Жакындаштыңыз. 26. Давайте 20 деп токтотуп кое берели. Мындай жакшы коктейль ичеличи. Макул, анда биринчисин жардам ретинде сизге 1920 кол чаап койсоңуздар болот. Биринчи суроону оңой жана туура тапты. Кийинки сурообузга өткүчөмдү биз эми сиз табы берели. Унутуп алдыңыз сиз. Азбак кошобуз. Сиздин өзүңүздүн баягы көз болжомуңуз менен үчөөбүзгө канча коктейлге канча сүт керек болсо ошончо кое берсеңиз болот. Акырындап сиз кое бериңиз. Коюп алгандан соң биз кийинки суроону камдап турабыз. Суроосу даяр. Эгер суроого туура жооп берсеңиз, сахардын уну же пудрасы дейбизби? Бул да керек экен. Самаречикебиз буга чейин жасап көргөн эмес, урматтуу эл көрүүчүлөр. Бирок бүгүн колдон келишинче аракет жумшап, коктейль биз менен кошо жасап көрөдү. Макул. Кийинки логикалык суроо. Буну ойлонуп жооп берсеңиз болот. Кийинки сурообуз бул бир адам 100 жашка чейин жашаптыр, анан 100гө чыкканда ал ошол туулган күнүн айтыптыр да, ошол неберелерине мен 25 жолу гана белгиледим дептир. Эмне себептен? 25 жолу. Өзү бирок 100гө чыккан экен. Эмес, болгону туулган күнү 25 эле жыл болуп калат экен да, 100гө чыкса деле. Сиз канчага чыктыңыз учурда? 27. Ал 100гө чыгыптыр, бирок 27 жыл туулган күнү болуптур. Анын неберелери да таң калыптыр. Сиз кандайча 100гө чыгып 25 жолу гана белгилеп калдыңызды? Бул эми баягы биз кышты узаттык, ошол жагын эске алсаңыз болот. Күндөрдө ошондо мезгилдер менен кандай болуп калат? Айларды жакындаштырып болот. Айлар менен себеби бир 100гө чыккан адам. Самаречи, келбей калган туулган күндөр болушу мүмкүн. Сөзсүз түрдө. Же токтогула. Башымда айлантсалган. 100гө чыкты, анан 25 жолу эле куттуктадым деди. 25 жолу гана белгилептир. Ар жыл сайын келет да, ар жыл сайын белгилейбиз. Бирок айрымдардын туулган күнү ар жыл сайын келбейт экен.
жыл сайын келбейт экен. Себеби? Ошондо Себеби? эме болуп калабыз. Себеби Биз эске алабыз. февралдын немесине туура келип калат. 4 жылдан бери кандай болуп ошондо? Туура. Туура айттымбы? Не дейсиң жаңы? 30 февралдын аягы болуп калат. Февралдын аягына туура келет экен. Анткени бул 4 жылда бир келет экен туулган күнү. Болгондо дагы 29 февралда келет экен. Анда сиз бул жактан кандалып бериңиз. Апельсинди алат, Апельсин алабыз. Бул апельсиндин согун кааласаңыз баарын коюп ийиңиз, кааласаңыз кооздоо үчүн бир аз кесип койсоңуз да болот. Эми чыныгы баягы сиздин чеберчилигиңиз ашканадагы. Кошобуз да буга. Негизи согунан бир аз кошсоңуз болот, кошулуш керек. А бирок бир аз бокалдарыбызды кооздош үчүн кесип койсоңуз да болот. Бокалдардан берсең. Бул жактан алып. Негизи апельсиндин согун кошобуз. Анан коктейлди билесиз, кичине кооздоп коебуз. Ооба. Каалаганыңызга кошо бериңиз. Түзүнүп берейин дедиңби? Эң кичинекейин бер анда өзүңө. Жогоруда турат, жогоруда. Жогоруда ол жакта туралы. Башында эң жакшы башталыш бу жака коюп алалы. Мындай камерага көрүнө турган жака. Буга чейин ичип көрбөгөм дейт, бирок Азыр көрөбүз. Кудай жакшысың эми. Силердин түшүңөргө кирбегидей болуп. Биз эстеп жүрөбүз. Баягыда Самара Каримова коктейль жасаган. Коктейль ичип алып, таң аткыча уктай албадым. Балким тескерисинче аябай жагып, сизге кайра чалып, Дагы келиңиз деп тураттырбыз. Сиздер менен жогу деп. Аябай жакшы болот, чындыгында мен дагы аябай толкундап атам. Бирок өзүм калп айтканды жактырбайм, ошондуктан менин настроениясы жок болуп калды. Бирөөсү чоң, бирөөсү кичине болот. Ошону бул айтсаңыз. жака койсоңуз болот. Жамбыл кийинки суроосун даярдагыча. Согун туура эле койсоңуз болот, же туура ийсеңиз деле болот макул. Эсип салайынбы? Сиздин чыгармачылыгыңыз. Кандай кылсам экен? Сыгып койсоңуз деле болот. Сыгып эле коеюнчу. На, урматтуу теле көрүүчүлөр, суусун сыгып атабыз. Азыр кыш мезгили болгондуктан апельсиндердин суусу дагы азыраак болуп, Самара жөнүн күчүн сынап. Дагы дейм. Азыр менин балдарым да көрүп атат, эле күлүп атат болуш керек. Үйүңүздө баягы коктейль жасабайбыз дебедиңизби? Көбүнчө балдарыңызга кайсыл суусундукту мындай үйдө калган кезде жасап бересиз? Менин балдарыма биз баягы Баткен ичесиздерби же мындай компотторду кайнатып? Жок, үйдө компот дайыма тайнеси жасайт. Биз баткенден болгон үчүн баткен ошо электен өрүктөр келет, дайыма көп алып коебуз дагы, ошонун дайыма кайнатып ичирет. Анан жана малинаны да ошодон баттаптым, малинадан ичип турушат. Анан мындай коктейль чын айтсам кылбайбыз, свежий сок кылабыз. Азыр дамын татып көргөндөн кийин анан мындай чечим чыгарабыз, Мындан Анан чечим кийин чыгарабыз. сиздердин ашканада жасалабы, жасалбайбы? Кийинки сурооңуз. Кийинки сурообуз дагы оңой гана. Болгону бөлмөдө элестетиңиз, 8 шам бар экен. Экөөнү сиз өчүрүп салдыңыз. Ошондо бөлмөдө канча шам калышы мүмкүн? Бөлмөдө 8 шам бар, экөөсүн мен өчүрүп койсом. Сиз өчүрүп койдуңуз экөөсүн. Канча калышы мүмкүн? Канча калышы мүмкүн? Логикалык суроо бул дагы. Бул да логика. Экөөсүн Эми билбейбиз баягы канча калды дегенде. Ошол учурда келип текшериштиби же бир канча күндөн кийин келип текшериштиби? 8 эле калат шам. 8 эле шам. Жакындаштырыңыз. Ойлонуп көрүңүз. Ойлонуп көрүңүз. Мен мындай сизге жардам берейин деп атам да, мына айтсаңыз, ошол учурда келип канча калды деп караган болушу мүмкүн, бирок 2-3 күндөн кийин келип караганда болушу мүмкүн да, канча шам калды депчи. Бөлмөдө. Ойлонуп көрүңүз. Колдон келишинче 8 шам бар бөлмөдө. Бөлмөдө 8 шам бар. Мен ушул учурдан пайдаланып, эгер туура тапкан болсоңуз, коктейль даамдуу болуш керек, ширин болуш керек, андыктан шекердин пудрасы же уну. Эгер жаңылышып калган болсоңуз, анда биз сизге туз беребиз. Бунун такыр кереги жок. Ята. Туз менен. Так, анда эме экөө калат го. Экөө өчкөндөн кийин себеби тигилер күйүп туруп жок болуп калат.
Канча күндөн кийин келип атасың? Бир жумадан кийин баратам. Бир жумадан кийин. Урматтуу телекөрүүчүлөр кол чаап койсоңуздар болот. Туура таптым мен. Туура жок. Рахмат. Сет дегенде ал 8 бөлмөдөгү 8 шар бөлмөнүн ичинде айнек ачылып калгандыктан ээрип жок болуп өчүп калат экен. Экөө гана жанып калат. Айнегин качан ачтың эле? Бөлмөнүн ичинде терезелер бар. Рахмат. Буюрса. Болушунча жардам берип Жакшы эле атабыз. болсун, Кудайым ай. Биз дагы таттуусун ичкибиз келип атат сөзсүздөрдө. Жетет, э? Жетет. Эсинде коштук. Эми суроо бар, э? Суроо бар. Дагы бир оңой гана суроо. Бул эми логикалык десек да болот. Бул көбүнчө жаштарга кызыктуу болсо керек. Себеби азыр жаз келип, бир аз ачылып, негизи эле айымдар жигиттерди бир таанымаган адамды көрсө, канча секундта сынап коюшу мүмкүн. Сынап койсо болот экен. Болжолдуу түрдө. Секундта? Тааныбаган бир жигитти көрсө, бир айым. Сиз мисалы, э? Жо, мындай бир карап эле 1 секунд эле карап койсо болот го. Мындай мисалы бирөөнү көрсөң, көрдүң. Же узак сынаш керекпи? Эми бул суроо баягы адамдын ой жүгүртүүсүнөн же ыкчамдыгынан дагы көз каранды болушу мүмкүн. Ошондуктан бизге бөлүнгөн убакыттагы тар, анан биз бананды жөн эле узатып коелу, узатып коелу. Балким тууралуу кандай? Бул суроонун жообу албетте урматтуу биздин телекөрүүчүлөр 45 секунд кетет экен. Албетте 10 секундтан 5 секундтан көзүнө, мурдуна бөлүп атып 45 секундка кетет экен. Ошол адамды акырына чейин сынап өтүшкөн. 1 секунд дедиңизби? 1 секундта мындай бир мисалы кээ бир адамды мындай карап туруп эле мындай байкап койсоң болот го. Анан билбейм эми. Ар кимдики ар кандай. Салайынбы? Туура салсаңыз болот турачу. Жамыл тиги жакка. Азыр телекөрүүчүлөр деле аябай күлүп атат. Самара кандай туз кошту, сахар кошту, курук чай кошту. Кандай эме чыгат болду деп аябай сынап жатат болуш керек. Анда мен ушул жерден эскертип кетейин телекөрүүчүлөрүбүзгө. Кадырман телекөрүүчүлөр, Самара Каримова бүгүн биздин сунушталган рецептти азырынча толугу менен аткарып баратат. Бирок ушуну менен жыйынтыкталып деле калды. Демек биз күткөндөй эле коктейль болууга тийиш. Коктейлдин дамын саналуу мүнөттөрдөн кийин сиздер менен, биз көрөбүз, анан сиздерге айтабыз. Сиздерге айтабыз. Ооба, буюрса. Самара айымдын ашканадагы чеберчилигин, касиетин дегендей. Аз калды буюрса. Даяр, э? Даяр. Биз буну аралашууга кетирели. Азыр болсо жакында 8 март деп, анан жогоруда дагы убада берип кетпедикпи? Сизден бир жандуу чыгарма аткарылат депчи. 2 куплет болсо болот. 2 куплет албетте. Бирибизди арнатсаңыз биз буну. Албетте, ал даяр болгуча, урматтуу апалар, урматтуу айымдар, урматтуу асылзада, жалпы айымдар, 8 март майрамыңыздар кут болсун. Сиздер бар аалам сулуу, сиздер бар аалам көрүктүү, сиздер бар ушундай бир дүйнө жүзүндө кандай десем сулуулук бар, ушундай жароокерлик бар, ар бирибизде кут бар, берека бар. Андыктан бар болуңуздар, учурдан пайдаланып ушул эки апамды да куттап кетем 8 март майрамыңыздар менен. Мен дүйнөнү апам менен тааныгамдырдап берейин, анткени 8 мартка ошол апалар жөнүндө тема болсун. Мен дүйнөнү апам менен таанысам, мен апамды көйнөгүнөн тааныгам. Тирүү болчу көйнөгүнүн гүлдөрү, баскан сайын бажырайып ачылган. Тирүү болчу көйнөгүнүн гүлдөрү, баскан сайын бажырайып ачылган. Мен дүйнөнү апам менен таанысам, мен апамды жолугунан тааныгам. Тирүү болчу жолугунун гүлдөрү, баскан сайын бажырайып ачылган. Тирүү болчу жолугунун гүлдөрү, баскан сайын бажырайып ачылган. Мен дүйнөнү апам менен тааныгам. Апалар, майрамыңыздар менен кол чабыңыздар. 8 март кут болсун. Сиздин дагы майрамыңыз менен өзүңүз жасаган коктейлди таамдатып көрөлү. Жакшы эле болсун, бирок жакшы эле жасадым, урматтуу телекөрүүчүлөр. Аябай аракет кылдым дейсизби? Аракет кылдым, болгону эле апельсиндеримдин настроениясы жок болуп калды. Шашып, толкунданып
бирок кийинки келгенде соомун кылып жасайбыз, даярданабыз. Коктейлди үйдө жасап, анан келип кайра сиздерге жасап берем, сөз берем. Андыктан жакшы эле. Бирок апельсинибиздин настроениясы жок болгону менен коктейлдин настроениясы сонун экен. Сонун эле чыгыптыр. Ооба. Охо. Окшошту? Окшошту, эми окшошту. Балким телекөрүүчүлөрүбүз өздөрүнүн баасын берер. Кабатыр Ушундай коктейлдерди Самара Каримова менен биргеликте жасап көрдүк. Азыр келиңиз алгач өзүңүз оз тийип көрүңүзчү. Жамбыл бизге келиңиз алыңыз. түтүкчөлөрдөн койсоңуз. Болушунча алабыз бирден. Рахмат, урматтуу телекөрүүчүлөр. Өзүңүз вада бергендей эле. Өзүбүз. Көпкө созуп калдыңыз, жакты Сонун окшойт. экен, ичип алдым. Сонун болуптур. Рахмат, мындан кийин Жамбыл. Биз балдарга да таам тартып көрөлү. Биз эми кыздарга окшоп көнбөппүз, бирок мындай тарткан аракет кылабыз. аба ичип көрүңүз. Даамдуу болуптур. Жактыбы? Окшошуптурбу? Окшоштур. Сабыр эжекебиз дагы кызыктуу, биз эми көптөн күткөн биздин коктейлибизди өтө сонун деңгээлде жасаптыр. Буюрса кийинкисинде мындан дагы жакшы Сонун жасайбыз деген башкача үмүтүбүз. рецепт менен сөзсүз биздин көрөрмандарга сөз берем. Буюрса кийинки коктейль мындан да сонун, мындан да кооз сонун болот. Сөздөр. Кадырман телекөрүүчүлөр, чындыгында коктейлибиз даамдуу, себеп дегенде ар бири натуралдуу азыктардан жасалган. Анан албетте Самара айым дагы өзүнүн бар көрөнгөсүн пайдаланып айтор суроолорубузга туура жооп берип, эң сонун коктейлди тартуулап турган учуру. Демек, кайрадан ишемби күнү жолугушканга чейин саламатта калыңыздар. Азыр болсо Самара айым коштошуп алууга сизге саналуу секундтарга. Чоң рахмат, жана эле шашып эфирге кирип келсек, 1 саат 60 мүнөт бат эле учуп кетти. Анткени жакшы адамдар менен убакыт бат өтөт. Ушундай 2 сонун алып баруучу менен мен ойлойм, эфирибиз сонун болду. Жана ошондой эле коктейль шоу эң сонун программалардын бири экен. Мага ушунчалык жакты. Ал эми биздин ушул менин ушул эң жакшы көргөн телеканалдардын бири Ош ТВнын жалпы жетекчилигине, жамаатына жана ошондой эле Ош ТВнын эң сүйүктүү көрөрмандары бар болуңуздар. 8 март жаз майрамыңыздар менен. Чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, жогоруда биз убада берип кеткендей жакшы комментарийлерге жана биринчи жазылган комментарийлерге Ош шаарындагы Ниет такси 144-номурдагы Ниет таксиден бир мындай айтканда жол жүрүүгө же болбосо биз сертификат беребиз. Андыктан эфирден кийин тактайбыз, сиздерге байланышка чыгабыз. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта калыңыздар. Балким Жамбыл, сен бүгүн биринчи эфириң болду. Эфир жактыбы, ошону сурап коеюнчу. Эфир биринчи өтө толкундуу болду. Самыр эжекемдин дагы өзгөчө коктейл менен да өтө кызыктуу болду. Анан убакыттан пайдаланып баардык айымдарды келе жаткан 8 март менен куттайбыз. Жана ошондой эле 5 март бул ак калпак күнү экен. Биздин калпагыбыз башыбыздан түшпөй, кыргыз элибизде жакшылыктар көп болсун. Самыр эжекебиз алтындай болгон убактыңыздын тардыгына карабастан келип, ушул мөөнөтүңүздү бизге бөлүп, жакшынакай эфир куруп берип, биз менен маек кылганың үчүн сизге терең ыраазычылык, үй бүлөлүк бакыт каалайбыз. Ишиңиздерге ийгилик болсун. Эфирде ушундай жыйынтайбыз. Байрамыңыздар менен Абыржалы.